Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн сиздер менен өтүүчү биздин темабыз сөз айкашынын ортосундагы байланышуу жолдору. Планыбыз бүгүн биз сабакта сөз айкашы деген эмне, сөз айкашынын ортосундагы байланышуу жолдору тууралуу маалымат алабыз. Сөз айкашы деген заттын белгисин билдирген, өз ара байланышкан эки жагынан көп толук маанилүү сөздөр болуп саналат. Анын тутумундагы түгөйлөрү баганкы жана багындыруучу болуп экиге бөлүнөт. Мисалы, биз келдик, үйдөн чыктым, окууга китеп, мектептин багы. Сөз айкашынын тутумундагы түгөйлөр бири-бири менен төрт түрдүү байланыш жасайт. Биринчиси ээрчишүү байланышы, экинчиси башкаруу байланышы, үчүнчүсү ыкташуу байланышы, төртүнчүсү таандык байланыш. Ээрчишүү байланышуу эни баяндоочу сан, жак, түр боюнча ээрчийт. Кээде түгөйлөр сан же жак боюнча ээрчишпейт. Багындыруучу түгөй багынуучу түгөй болсо баяндоочу болот. Мисалы, биз атаандаштарыбызды жеңдик. Бул жерде ээрчишүү байланышы аркылуу байланышкан, себеби биз жеңдик дегенде биз деген ээрибизди жеңдик деген баяндооч ээрчип жатат. Кийинки байланышыбыз бул башкаруу байланышы. Багындыруучу түгөй багынуучу сөздү барыш, табыш, жатыш жана чыгыш жөндөмөсүндө туруусун талап кылат. Кээде жандош сөздөрдө башкаруу байланышын уюштурууга катышат. Мисалы, таласта болот, үйгө барам, китепти бөрү, Айдинадан сура жана башка сөздөр. Ыкташуу байланышы түгөйлөр бири-бири менен мааниси боюнча байланышат. Багынуучу түгөй багындыруучу сөздөн мурда келет. Мисалы, тигилүү кийим, окулган китеп, жабылуу эшик, чириген алма жана башкалар. Биздин акыркы байланышыбыз бул таандык байланышы. Илик жөндөмөсүндө турган багынуучу түгөй таандык мүчөлүү сөз менен байланышат. Кээде илик жөндөмөсүнүн мүчөсү, кээде таандык мүчө түшүп да айтыла берет. Мисалы, менин китебим. Кимдин китеби? Менин китебим. Апамдын сөзү, мектептин алмасы, тоонун жели, жайлоонун кымызы жана башкалар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.